Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, спорт көрөрмандары. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кайрадан кыргыз спорт жаңылыктары менен тааныштырууну улантабыз. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 7-август күнү өтө турган UFC 265 турниринин алкагында өтө турган кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиев менен акшлык Бобби Гриндин беттешине токтолуп өтөбүз. Алдыда беттеш тууралуу кененирээк ага чейин видеого лайк басып, каналга жазылып туруңуздар. Учурда UFC'нин эркектер дивизионунда Кыргызстандын атынан чыгып жаткан жалгыз мушкер Рафаэль Физиевдин кезектеги беттеши 7-август күнү өтө турган UFC 265 турниринин алкагында орун алат. Анда атаман каймана ысымдуу мушкер америкалык Бобби Гринге каршы октогонго чыгат. Рафаэлдин буга чейинки атаандаштарына караганда Грин өзүнүн мыкты беттешин партерде көрсөтөт. Бул өз учурунда кыргызстандык мушкерге карата жакшы сынак болот деп айтсак да жарашат. Себеби атамандын базасы муайтай. Жөнөкөйлөтүп айтканда, бутка туруу, анткени менен бул эрөөлдө ал кандайдыр бир чоң кыйынчылыкка кабылбашы керек. Алгач мушкерлердин рекорду карьерасы жөнүндө сөз козгоп кетсек, Бобби Грин жеңил салмак чембирдигинде UFC'ге жакшы эле эмгеги сиңген мушкер десек болот. Ал 2013-жылдан тарта 8 жылдан бери Ultimate Fighting Championship'тин мушкери. Ага чейин деле АКШдагы алдыңкы Strikeforce лигасында беттеш өткөрүп келген. Демек, бир сөз менен айтканда, ММА'деги таанымал ардагер мушкерлердин бири. Жалпы 39 ирет октогонго чыкса, анда 27 жолу жеңүүчү болгон. 2013-2014 жылдары UFC'нин топ мушкерлеринин арасында болчу. Себеби Грин бул уюмда алгачкы 4 беттешинде жеңишке жетүүгө үлгүргөн. Андан кийин Эдсон Барбозага утулган соң карьерасында жеңилүүлөрү көбөйө баштайт. Учурда UFC'деги рекорду 15 беттеш, 8 жеңиш, 6 жеңилүү, 1 тең чыгуусу бар. 2020-жылы Грин үчүн ийгиликтүү болуп, өткөргөн 3 беттешин тең утуп алууга үлгүрдү. Бирок акыркы эрөөлүндө Тиаго Мойзеске жеңишти тартып жиберди. Бразилия jiu-jitsu чебери ал жааттарда жараткан мыкты ийгиликтери көп. Беттештеринин көпчүлүк бөлүгүндө атаандаштарын партерде кармаганга аракет кылат. Бирок бутка турууда да алсыз деп айтуу кыйын. Себеби өтө мыкты аткаруудагы нокауттары дагы жетиштүү санда. Эми жалпылап алып келгенде грэпплингде тажрыйбасы мол мушкер. Ал эми Рафа Физиевке келе турган болсок, үстүдө белгилегендей атамандын негизги үстөмдүгү бул анын бутка туруу абалындагы чеберчилиги. Бирок Рафа акыркы убакыттарда күрөшкө абдан көп убакыт бөлүп машыгууда. Анткени менен ал Грингке каршы беттеште бутка туруу абалында мушташууга аракет кылат. Рафаэлдин акыркы беттештерине карап көрсөк, тейкдаундан коргонуусу күчтөнгөнү байкалат. Ал эми Физиевдин Шердоктогу рекорду 9 жеңиш, 1 жеңилүү. 2019-жылы Магомед Мустафаевга жеңилгенден бери 3 сериялык жеңиш менен келүүдө. Спортчуларды аз да болсо тааныштырдык. Эми мүмкүнчүлүктөр боюнча айтсак, Бобби Грин бутка туруудагы өзүнүн Рафаэлден күчтүү эмес экендигин билет. Ошондуктан мүмкүн болушунча клинчке барып, октогонду көзөмөл кылууга аракеттенет. Ал эми Рафаэль андай учурда качууга аракеттенбейт, тескерисинче тейкдаун жасоого аракеттенет. Себеби Рафа партерде jiu-jitsu чебери менен кайрышы отурбаса дагы кыска тейкдаун кылып, кайра бутка турууга умтулат. А бутка турууда атаманда мүмкүнчүлүк көбүрөөк. Эгер эки мушкердин карьерасы эки тарапка баратканын эске алсак, тагыраагы Физиевдики пигине, Гриндики аягына. Демек, бул беттеште фаворит Рафаэль. Анын чындыгында бул эрөөлдөн жеңүүчү болуп чыгышы көбүрөөк чындыкка жакын келет. Бирок кайрадан эле бул спорт экенин унутпашыбыз керек. Кичине гана катачылык жеңилүүгө түртөөрү турган иш. Эми жыйынтыкты беттештен кийин айталы. Ал эми мен сиздер менен убактылуу коштошом. Репортажды даярдап алып чыккан мен Нурсултан Турузбеков болдум. Каналга жазылыңыздар, видеого лайк басыңыздар.